29 bölüm. Хиския 25 жашында такка отуруп, Иерусалимде 29 жыл падышачылык кылды. Энесинин аты Абия, ал Захариянын кызы эле. Ал атасы Дөөткө окшоп, Теңирге жаккан иштерди кылды. Ал падышачылыгынын 1-ай 1-жылында Теңир үйүнүн эшиктерин ачып, аларды оңдоду. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чакырып, аларды Кудай үйүнүн чыгыш тарабындагы аянтка чогултуп, аларга мындай деди: "Лебилер, мени уккула. Азыр өзүңөрдү жана ата-бабаңардын Кудай Теңиринин үйүн ыйыктагыла. Баардык таза эмес нерсени ыйык жайдан алып чыккыла. Анткени ата-бабаларыбыз мыйзамсыздык кылып, биздин Кудай Теңирибизге жакпаган иштерди жасашты. Өз Теңирин таштап, анын турак жайынан жүздөрүн буруп, далысын салышты. Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсүнүн эшиктерин бекитип, күйүп турган шамдарды өчүрүштү. Исраилдин Кудайынын ыйык жайында жипар жыттуу зат түтө түшкөн жок. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды чалбай калышты. Ошондо Теңир Жүйүт аймагы менен Иерусалимге карын төктү. Өз көзүңөр менен көрүп тургандай, алардын кордолушуна, кыйрашына, шылдыңга калуусуна жол берди. Мына ошон үчүн ата-бабаларыбызды кылычтап өлтүрүштү. Уул кыздарыбыз, аялдарыбыз болсо ушул күнгө чейин туткунда жүрүшөт. Азыр менин жүрөгүмдө Исраилдин Кудай Теңири менен келишим түзөм деген ой бар. Ошондо ал өзүнүн жалындаган каарын кайткылар. Балдарым, шалаакылык кылбагыла. Анткени Теңир силерди өзүнүн алдында турушуңар үчүн өзүнө кызмат кылып, өзүнүн кызматчылары болуп, жипар жыттуу заттарды түтөтүшүңөр үчүн тандап алган." Ошондо бул лебилер туруп келишти. Каат уулдарынан Амасай уулу Махат, Азария уулу Жоэл, Мерари уулдарынан Обадия уулу Киш, Жеелелей уулу Азария, Гейршон уруусунан Зима уулу Жаах, Жаах уулу Эден. Элицапан уулдарынан Шимири менен Жеел, Асап уулдарынан Захария менен Матания, Эйман уулдарынан Жехиел менен Шимей, Жедутун уулдарынан Шемая менен Узиел. Булар бир туугандарын чогултушту. Алар ыйыкталышты. Анан Теңирдин сөзү боюнча, падышанын буйругу боюнча Кудай үйүн тазалаганы келишти. Ыйык кызмат кылуучулар Теңир үйүн тазалаш үчүн ичине киришти. Теңирдин ибадатканасынан табылган таза эмес нерселердин баарын Теңир үйүнүн короосуна алып чыгышты. Лебилер болсо аларды Кедрон суусуна алып барыш үчүн сыртка алып чыгышты. Алар 1-айдын 1-күнү ыйыктоону башташты. Ошол эле айдын 8-күнү Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсүнө киришти. Теңир үйүн 8 күн ыйыкташып, 1-айдын 16-күнү аякташты. Хиския падышанын үйүнө келип мындай дешти: "Биз Теңир үйүн, курмандык бүтүндөй өртөлүүчү жайды, анын идиштерин, нан тартуусу койула турган үстөлдү, анын идиштерин ыйыктап чыктык. Ахаз падыша мыйзамсыздык менен падышачылык кылып турганда ыргытып салган идиштерди колдонууга даярдап, ыйыктап койдук. Алар азыр Теңирдин курмандык чалынуучу жайынын алдында турат." Хиския падыша эртең менен эрте туруп, баардык шаар башчыларын чогултуп, Теңир үйүнө барды. Падышачылыктын, ыйык жайдын, Жүйүт элинин күнөөсү үчүн 7 букачар, 7 кочкор, 7 козу, 7 теке жетелеп келишти. Анан ал ыйык кызмат кылуучуларга, Аарондун уулдарына Теңирдин курмандык чалынуучу жайында бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды өрттөөнү буйрук кылды. Ыйык кызмат кылуучулар букачарларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Анан кочкорлорду союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Ошондой эле козуларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Анан күнөө үчүн чалынуучу текелерди падыша менен жамааттын алдына алып келишти. Алар колдорун текелердин башына коюшту. Ыйык кызмат кылуучулар аларды союшуп, бүт Исраилдин күнөөсүн жууш үчүн курмандык чалынуучу жайды алардын каны менен тазалашты. Анткени бүткүл Исраил эли үчүн падыша бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды чалууну буйрук кылган. Бул буйрук Теңирдин пайгамбарлары аркылуу берилгендиктен Дөөттүн, падышанын көрөгөчү Гаттын, Натан пайгамбардын айткан буйругу боюнча ал лебилерди жез табак, арфа, лира менен Кудай үйүнө койду. Дөөттүн музыкалык аспаптарын лебилер алып, ыйык кызмат кылуучулар сурнайларды алып, өз орундарында турушту. Анан Хиския курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты өртөөнү буйрук кылды. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандык өртөлө баштаганда Исраил падышасы Дөөттүн күү аспаптары менен сурнайларынын коштоосунда Теңирге арналган ырдала баштады. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандык өртөлүп бүткөнчө бүт эл сыйынып, ырчылар ырдап, сурнайчылар сурнай тартып турушту. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандык өртөлүп бүткөндөн кийин падыша жана анын жанында тургандардын баары тизелеп Кудайга таазим этишти.
Анан Хиския падыша менен төрөлөр лебилерге дөөттүн жана көрөгөч Асаптын сөздөрү менен Теңирди даңктагыла дешти. Ошондо алар кубаныч менен даңкташып, тизе бүгүп Теңирге таазим этишти. Анан Хиския сөзүн мындай деп улантты: "Эми силер өзүңөрдү Теңирге арнадыңар. Баргыла, курмандыктарыңарды жана ыраазычылык билдирип алып келген курмандыктарыңарды Теңир үйүнө алып келгиле." Ошондо жыйналган элдин бардыгы курмандыктар менен ыраазычылык билдирип алып келген курмандыктарын алып келишти. Ал эми каалагандар бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды алып келишти. Жыйналган элдин алып келген бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарынын саны 70 өгүз, 100 кочкор, 200 козу болду. Мунун баары Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандык чалуу үчүн болду. Башка ыйык курмандыктарга 600 бодомал, 3000 майда мал келди. Бирок ыйык кызмат кылуучулар аз болгондуктан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка союлган малдардын терисин сыйрууга жетишпей жатышты. Бул иш бүткөнгө чейин жана калган ыйык кызмат кылуучулар ыйыкталып бүткөнгө чейин аларга бир туугандары лебилер жардам беришти. Өздөрүн ыйыктоодо ыйык кызмат кылуучуларга караганда лебилер кылдат болушту. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктар, тынчтык курмандыктарынын майлары, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктын үстүнө куюлуучу шараптар көп болду. Теңир үйүндө кызмат кылуу ушинтип калыбына келди. Эл үчүн Кудайдын даярдаган нерселерин көрүп, Хиския менен эл сүйүндү. Анткени бул күтүлбөгөн жерден болду. 15 бөлүм. Анан мен асмандан башка жышаанды, улуу жана таң каларлык жышаанды көрдүм. Акыркы 7 аламатты алып жүргөн 7 периште көрүндү. Бул аламаттар менен Кудайдын каары басылат экен. Анан мен от менен аралашкан айнектей болгон деңизди көрдүм. Жырткыч жана анын бейнеси менен, анын белгиси жана анын ысымын билдирген сан менен болгон күрөштө жеңип чыккандар ушул айнек деңиздин үстүндө Кудайдын гуслисин кармап турушуптур. Алар Кудайдын кулу Мусанын жана козунун ырын ырдап жатышты. Бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, сенин иштериң улуу жана кереметтүү. Элдердин падышасы, сенин жолдоруң туура жана адилеттүү. О Теңир, сенден коркпогон ким бар? Сенин ысымыңды даңктабаган ким бар? Анткени бир гана сен ыйыксың. Бардык элдер сенин алдыңа келип, баш ийип таазим кылышат. Анткени сенин адилеттүү иштериң айкын болду. Андан кийин мен асмандагы ибадаткананын күбөлүк чатырынын ачылганын көрдүм. Ибадатканадан 7 аламатты алып жүргөн 7 периште чыкты. Алар зыгыр кездемеден тигилген, таза жана жаркыраган кийим кийип, көкүрөгүн алтын кур менен курчап алышыптыр. 4 тирүү жандыктын бири 7 периштеге түбөлүк жашоочу Кудайдын каары толтурулган 7 алтын чөйчөктү берди. Ошондо ибадаткана Кудайдын даңкы менен күчүнөн улам түтүнгө толду. 7 периштенин 7 аламаты бүткөнгө чейин ибадатканага эч ким кире алган жок. 11 бөлүм. Лебанон дарбазаларыңды ач. Сенин кедр дарактарыңды от жалмасын. Боздовила кипарис, анткени кедр кулады. Анткени чоң дарактар да кыйратылды. Башандын эмен дарактары өкүргүлө, анткени чытырман токой кыйылды. Койчулардын өкүрү бийлаганы угулуп жатат. Анткени алардын жайыттары кыйратылды. Жаш арстандардын ырылдаган айкырыгы угулуп жатат. Анткени Иордандын даңкы талкаланды. Менин Кудай Теңирим мындай дейт: мууздала турган койлорду кайтар. Сатып алгандар аларды өлтүрүп жатышат. Бирок өздөрүн айыптуубуз деп эсептешпейт. Ал эми аларды саткандар Теңирге алкыш, мен байып калдым деп жатышат. Аларды өздөрүнүн койчулары аяшпайт. Анткени мен мындан ары бул жердин тургундарына ырайым кылбайм дейт Теңир. Мына, мен ал адамдардын ар бирин өз жакынынын колуна, өз падышасынын колуна салып берем. Алар жерди кыйратышат, мен ал адамдардын эч кимисин алардын колунан куткарбайм. Мен мууздала турган койлорду, чыны менен эле байкуш койлорду кайтарам. Өзүмө 2 таяк алам. Биринчисин ырайым, экинчисин бирдик деп атайм. Ошолор менен койлорду кайтарам. Bir ayda 3 койчуну жок кылам. Алардын жаны менден кандай жийиркенсе, менин жаным да алардан ошондой жийиркенет. Ошондо мен мындай дейм: силерди кайтарбайм. Өлө турган өлсүн, жоголо турган жоголсун, ал эми калгандары биринин этин бири жесин. Ырайым таягымды алам да өзүмдүн бардык элдер менен түзгөн келишимимди бузуш үчүн аны сындырып салам. Келишим ошол күнү бузулат. Ошондо мени күтүп турган койлордун ичинен байкуштары бул Теңирдин сөзү экенин билишет. Анан аларга: эгерде кааласаңар, мага менин акымды бергиле. Каалабасаңар бербейли койгула дейм. Ошондо алар менин акыма 30 күмүш шекел тартып беришет. Анан Теңир мага мындай деди: аны Теңир үйүнүн казынасына ташта. Алар мени кандай кымбат баалашты.
Мен 30 күмүш шекелди алып, Теңир үйүнө карапачы үчүн таштадым. Жүйүт менен Ысрайылдын ортосундагы бир туугандыкты бузуш үчүн өзүмдүн экинчи таягымды, бирдик таягын сындырдым. Анан Теңир мага мындай деди: "Акылсыз койчулардын ичинен бирөөнүн куралын ал. Анткени мен бул жерге бир койчу коем. Ал өлүп бара жаткан койлор үчүн кам көрбөйт, жоголгондорун издебейт, ооругандарын айыктырбайт, соолоруна тамак бербейт, бирок семиз койлордун этин жейт, алардын туяктарын талкалайт. Койлорду таштап койгон жаман койчуга кайгы, анын колуна жана оң көзүнө каршы кылыч келсин. Анын колу шал болуп калсын, анын оң көзү таптакыр көрбөй калсын." 14 бөлүм. Кайгырбагыла. Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силер да болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем. Ал эми менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесиңер. Теңир, сенин кайда бара жатканыңды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек, деди Томас. Исага: "Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Эгерде мени билсеңер, атамды да билмексиңер. Ушул убакыттан тартып аны билип калдыңар жана көрдүңөр", деди. Ошондо Филипп: "Теңир, бизге атаңды көрсөт. Бизге ошол жетиштүү болот", деди. Исага мындай деп жооп берди: "Ушунча убакыттан бери мен силердин жаныңарда жүрсөм да, сен мени тааныбайсыңбы, Филипп? Мени көргөн адам атамды да көрдү. Бизге атаңды көрсөт дегениң кандай? Менин атамдын ичинде экендигиме, атамдын менин ичимде экендигине ишенбейсиңби? Силерге айткан сөздөрдү мен өз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган атам өз иштерин кылып жатат. Мага ишенгиле, мен атамдын ичиндемин, атам менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, мага ишенгиле. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мен кылып жаткан иштерди мага ишенген адам да кыла алат. Атүгүл алардан да чоң иштерди кыла алат. Анткени мен атама кетип жатам. Атасы уулу аркылуу даңталыш үчүн атамдан менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, мен аны аткарам. Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, мен аны аткарам. Эгерде мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла. Мен атамдан өтүнүп сурайм, атам силерге башка сооротуучуну, чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт, анткени аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени ал силер менен, силердин ичиңерде болот. Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем. Бир аз убакыттан кийин бул дүйнө мени көрбөй калат. Ал эми силер мени көрөсүңөр. Мен жашап жаткандыктан силер да жашайсыңар. Мен атамдын ичинде экендигимди, силер менин ичимде экендигиңерди, мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Ошондо Жүйүт, Искариот эмес, Исадан: "Теңир, эмне үчүн сен өзүңдү дүйнөгө эмес, бизге тааныткың келип жатат?" деп сурады. Исага мындай деп жооп берди: "Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны атам сүйөт. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген атамдыкы. Мен бул сөздөрдү силердин араңарда жүргөндө айттым. Менин ысымым урматына атам жибере турган сооротуучу, ыйык рух силерге баарын үйрөтөт жана мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Кетем, бирок силерге кайра келем деп айтканымды уктуңар. Эгерде мени сүйсөңөр, анда менин атама барам деп айтканыма кубанмаксыңар, анткени атам менден улук. Мага ишенип калышыңар үчүн мен бул сөздөрдү алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин силер мага ишенип каласыңар. Эми мен силер менен көп нерсени сүйлөшө албайм, анткени бул дүйнөнүн төрөсү келе жатат. Менин үстүмөн анын эч кандай бийлиги жок. Бирок дүйнө билсин, мен атамды сүйөм. Атам мага эмнени осуят кылган болсо, мен ошону аткарам. Тургула, бул жерден кетели."